Наманганда өлпөт тойдо күйөө жана колоктуу коронавирус жуктуруп алышты. Бул тууралуу жергиликтүү басмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, коронавирус менен ооруган жаран тойго барып 18 адамга вирус жуктуруп келген. Алардын арасында үйлөнүп жаткан жаштар дагы бар. Аталган областта карантин режимин бузган жарандар абдан көп. Андан сырткары дагы бир жаран 38 адамга вирус жуктурганы аныкталды. 13 апрелден тарта Наманганга жаңы чектөөлөр киргизилди. Бүгүндөн баштап жашоочулар радиусу 100 метрден ашпаган дүкөнгө бир жолу гана бара алышат. Акыркы маалыматтарга караганда Өзбекстанда ооругандардын саны 896-га, айыккандардын саны 66-га, каза болгондордун саны 4 адамга жетти. Ырчы өзүнүн социалдык баракчасында чыйынма бөлмөдө коксиге жуунган сүрөтүн жүктөп, биринчи күндөн баштап залга деп жазып койгон. Эскерте кетсек, ырчы жана алып баруучу Ольга Бузова Россиянын таанымал айымдарынын бири. Токмок шаардык соту тарабынан 10 жана 5 жаштагы кыздарга ыплас аракеттерди жасаган деп шектелген. Манас чек ара кызматынын кызматкери камактан бошотулду. Бул тууралуу бүгүн 14 апрелде көч түзүмдөрүндөгү өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя Токмок шаарынын кичи райондорунун биринде 2019 жылдын октябрь айында болгон. Мас ауылында чек арачы подъездге 5 жаштагы кызды алып барган. Ал жашы жете эле кызды өөп, кармалап, ага жыныс мүчөсүн көрсөткөн. Андан соң коңшу корго качып кеткен. Ал жерден чек ара кызматкери отургучта отурган 2 кызды көрөт. Кыздарга жакын барып 10 жаштагы кызды ийинен кармап үпкүлөгөн. Булактардын маалыматына караганда жарылануучуга психологиялык травма диагнозу коюлган, ал эми шектүүнүн күнөөсү көрсөтмөт жана экспертизанын жыйынтыгы менен далилденген. Судья Асанбек Тойгонбаев прокуратура тарабынан коюлган жана жаш жетелектерге карата сексуалдык зомбулук беренесин бейбаштык беренесине алмаштырып, чек арачыны бошоткон деп айтылат маалыматта. Кыргыз бараны деген кыз 15 күнгө СИЗО 1-ге камакка алынды. Бишкекте милиция кызматкеринин айтканына баш ийбей оозу калгыс сөздөр менен сөгүнгөн кыз 15 күнгө камакка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык комендантынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, бүгүн саат 17:30 чамасында Октябрь районунун ички иштер башкармалынын кызматкери Юнус Алиев жана Сүйөр Кулов көчөлөрүнүн кесилишинде бет кап тагынбай көчөдө жүргөн кызды кармашкан. Ага түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө ал оозу калгыс сөздөр менен сөгүнүп, милиция кызматкерлерине жүктөлгөн мыйзамдуу талаптарды аткарган эмес. Кыз коомдук тартипти бузуп, өзүн абдан агрессивдүү көрсөтүп, милиция кызматкерине каршы күч колдонуп, кол да көтөргөн. Мындан улам бул факты Октябрь районунун ички иштер башкармалыгында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү ирестерине бейбаштык беренеси менен катталып, сотко чейин көндүрүшкө алынган. Ал эми коомдук тартипти бузган кыздын аты жөнү такталып, ал 1997-жылы туулган жаран болгон. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Октябрь райондук соту тарабынан анын баш коргоо чарасы каралып, ал 15 күнгө СИЗО 1-ге камакка алынды. Маалымат Булак, Назар Ньюс KG. Дүйнөдө коронавирус тараган өлкөлөрдүн дээрлик бардык аймактарында карантин киргизилген. Айрым мамлекеттерде Кыргызстандыкы сыяктуу эле коменданттык саат режими да кирген. Мындай кырдаал көпчүлүк адамдардын психикасына доо кетирип жатабы? Айтор интернет тармагында сатуучу кыздын улгайган аялга кыйкырып, сөгүп урушкан видеосу тарады. Видеодо сатуучу кыз ушунчалык ызасы менен улгайган аялды жаман сөздөр менен сөккөнү бар. Ал эми бул окуя кайсыл жерден тартылганы белгисиз. Болгону орус улутундагы кардар аял жана азиат улутундагы сатуучу кызын урушканын тартып алган адамдар интернетке жүктөгөн. Сука! Вон оттуда! Чё мои мозги? Довела меня! Вон отсюда, с магазина! Объясните мне, почему вы... Почему я должна объяснить? Я же объясняю тебе! Сколько капуста Компьютером считается, а не стоит? я! Капуста сколько стоит? Сучка! Капуста сколько стоит? Уберите от меня тут заезжу.
Эксперттик топтун акыркы корутундусу боюнча Кыргызстанда коронавирус жуктуруунун эң жогорку көрсөткүчү 20-апрелден баштап 24-апрелге чейин болот деп күтүлүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 14-апрелде эртең мененки онлайн брифингде Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Биз батыраак эң жогорку көрсөткүчкө жетүүнү каалайбыз, анткени анын артында төмөндөө бар. Ошондо биз инфекциянын алдын алуу иштерин жыйынтыктамакпыз, деди ал. Үсөнбаев буга чейин курамына адистер, ар кандай уюмдардын окумуштуулары кирген бир топ түзүлгөнүн эскертип, эпидемиологиялык параметрлер пандемия бүткүл дүйнө жүзүндө көзөмөлдөнүп жатат. Бизде өлкөдөгү абалды божомолдоо боюнча иштер жүрүүдө, деди. Бүгүн 14-апрелге карата Кыргызстанда дагы 11 адамдан коронавирус аныкталды. Муну менен өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 430 адамга жетти. Шалакылык. Депутат экс-министр Чолпонбаевди жазага тартууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди жоопкерчиликке тартууну сунуштады. Бул туурасында ал биргелешкен комитеттердин жыйынында билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында экс-министрдин шалакылыгын кесепетинен улуттук коопсуздукка катуу сокку урулду. Азыр биз өзгөчө кырдаалда жашап жатабыз. Бул согуштук тил менен айтканда аскердик режим. Мында шалакылык кылык кылмыштуулук менен барабар. Демек экс-министр Космосбек Чолпонбаевди аскер прокуратурасына өткөрүп бериш керек. Ошонун айынан бизде коронавирус жуктурган ар бир 5-чи адам дарыгер болууда. Биринчиден өз оорусу, экинчиден ал бейтаптарды карай албай мамлекетке зыян келтирүүдө. Ошондуктан Чолпонбаевдин ишмердигин мамлекетке каршы чыккынчылык катары балоо зарыл, деди Иманалиев. Ошондой эле ал учурда Кыргызстанга коронавирустан да шалакылык менен кайдыгерлик коркунуч экенин айтып, экс-министрге чара көрүлсө жаңы келген министр менен замдары чуркап иштей турганын белгиледи. Белгилей кетсек, саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коронавирус менен күрөш чараларын чабал жүргүзүп, өз убагында тиешелүү чечимдерди кабыл албай койгондуктан иштен алынган. Ошондой эле Коопсуздук кеңешинин жыйынында президентке чындыкка кошпогон отчетторду берген деген кино коюлган. Буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен 1-апрель күнү кызматтан алынган. Азыр Кыргызстанда коронавирус аныкталган 430 учур катталды. Маалымат Булак, Спутник KG. Жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев өзгөчө абал режиминин мөөнөтүн орозо бүткөнгө чейин узартууну сунуштады. Депутаттын пикири боюнча Рамазан айында адамдар бири-бирине каттап көп адам чогулгандыктан коронавирус дагы күч алып кетиши ыктымал. Болжол менен 24-апрелде орозо башталат. Ал эми саламаттык сактоо министри Сабиржан Токтосунович коронавирустун туч окуусу 20-25 апрелге барат деп жатат. Бирок менин андан күмөнүм бар. Дүйнөлүк эксперттер майдын аягында, июнда гана чегине жетет деп жатат. Эми ал дагы биздин ишенгенибизге жараша болот. Мүмкүн өзгөчө абалды орозо айы бүткөнгө чейин узартуу туура болоттур. Ачып жиберсеңер эл чогула баштайт да, деди Казакбаев. Эл өкүлү ушул маселени муфтият менен сүйлөшүп карап чыгууну сунуштады. Ал арада мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарлары жана Суузак, Ноокат, Кара Суу райондоруна киргизилген өзгөчө абал режиминин нөөмөтүн апрелдин аягына чейин узартуу боюнча жарлыкка кол койду. Ага кошулуп, Нарын шаарына жана Ат Башы районуна дагы өзгөчө абал киргизилди. Маалымат Булак, Спутник KG. Ырчы Айпери Кобек кызы 2 жылдан бери коомчулукка көрсөтпөй жүргөн өмүрлүк жарын ачыкка чыгарды. Ал өзүнүн баракчасына: "Мен 2 жылдан бери бекиткен жолдошум, жакшыбы жаманбы балдарымдын атасы. Кудайым сени маңдайыма жазган экен, буйруса түбөлүккө биргебиз, өзүң каалагандай көп балалуу бололу. 2 жылда канча күндү өткөрдүк, ачуусу да бар, таттуусу да бар, канча түшүнбөстүктөр болду. Билем, кызганчаксың, бирок мен сага сөз тийгизбейм. Мен сага ишенем, мени колдогонуңа, түшүнгөнүңө ыраазымын. Сүйүүнү Аллахыма шүгүрлөр болсун. Мен үй бүлө деген адаммын. Түбөлүккө бирге бололу, бейишимдин ачкычы. Жолдошум кыргыз, 1986 жылкы, аты Шухрат, Сүлүктү шаарынан болот. Жөнөкөй, карапайым үй бүлөнүн уулу. Элдин алды эмес, элдин арты эмес, орто жашайбыз. Максатыбыз байлык, бийлик, мактаныч эмес, эл катары жашаган, эң башкысы адамгерчиликти сактаган, жөнөкөйлүктү баалаган, балдарыбызга татыктуу тарбия берген, аракет кылган, эч кимге жамандык каалабаган үй бүлөбүз" деген пикирин калтырган.